Мына бүгүн мен силерге тааныштырып өтөйүн Ош базарынын соодасыны. Кургатылган мөмө жемиштер баарысы. Мына өрүктөр кымбат эмес, быйылкы түшүм мол болду, өтө жакшы болду, жакшы жыйналыш болду. Баары бар. Мына өрүктөр кургатылган натуральный өрүктөр мыналар. Булар 250 сомдон. Мынандай сөөгү жоктору булар 150дөн. Мынандай ичинде данеги барлары 250. Булар эң жакшы мыкты өрүктөр. Баары жакшы, сапаттуу, сапаты таза, курттаган эмес, быйылкы жакшы жаңы урожайлар. Анан бизде бадамдар бар. Мына 600 сомдук бадамдар бар, 350 сомдук бадамдар бар. Булар да Кыргызстандын бадамдары. Таза жакшы. Абрикостун данеги бар, мындай. Булар 150дөн болот. Мейиздер бар. Мейиздер баары Самаркандтан келет. Самаркандтын мейиздери аябай таза, жакшы, дарыланбаган, натуральный мейиздер. 150 сомдуктары бар, 350 сомдуктары бар, 400 сомдуктары бар. Мындан жогорку баада жок, баары арзан. Бадамдар болсо 400-450. Писташкилер бар. Привознойлор гана бир аз кымбатыраак болуп келет. Булар привозной растаможкасы кымбат деп, ошондон кымбаттаттырат. 1000 сомдон турецкийлер бар, ирандыкылар бар 700дөн. Кешулар 750дөн. Өзүбүздүн местный бар 750 сом. Мына жогоруда турат. Булар Ирандын товарлары. 750 сомдон болот. Мыналар 250 сомдон болот. Булар өзүбүздүн товарлар, орешкалар, кадимки эле жер жаңгактар. Булар 150дөн турат. Ошол баалары арзан баары. Бул жерде инжир бар. Инжир дагы жакшы, өтө пайдалуу. Пикант бар. Пикант деле привозной. Булар 700дөн турат өзү. Инжир эң пайдалуу. Булар иммунитетке жакшы. Азыркы учурда пандемияга байланыштуу, пандемиянын эместиги биз көбүнчө өрүк мейиздерден жешибиз керек. Иммунитетти көтөрүш үчүн жаңгак жешибиз керек, ачышын эмнеондой. Ушулар пайдалуу, иммунитетти көтөрөт, булар жакшы. Өрүктөр жакшы. Быйылкы түшүмү аябай жакшы болду, арзанчылык болду. Быйыл ойлонбой базарга келсеңиздер болот. Базардан келиңиздер, алыңыздар, иммунитетти көтөрүңүздөр. Өтө жакшы, арзан баада баары.